Вакыт өтүп жатты. Бир аз жеңилдеп калгандай сезилген жаным кайрадан жашоого жабышайын деп бизнесимди көтөрүүгө аракет кылып баштадым. Жаңы жыл жакындап келе жаткан. Мен майрамдык көйнөктөрдү көбөйтүп, өзүмдүн цехим жетишпегендиктен башка цехтерге заказ берип иштеп жаттым. Балким баары артта калды деп ичимден үмүт кылып жүрдүм. Бирок Кудай бир нерсени көрсөтөйүн десе, себеп кылып адамдарды жолуктура берет экен. Ошол цехтин кароолчусу бар эле. Ошол жерде жашап иштеген. Өзүнчө эле тынч, бирок сырдуу адам болчу. Сезон бүтүп, мен ал цех менен коштошуп кетип жатканда, ал жаныма акырын басып келди. Көздөрү терең, сөзү да башкача болду. Эже, мен айтпасам жүгөмдү алып калам деди жай гана. Сиз катуу дубалангансыз. Эмне? Жүрөгүм шуу дей түштү. Мен тазаланбадым беле, дедим шашыла. Ал башын жай чайкады. Сизге жасалган нерсе убактылуу гана басаңдайт. Бул дуба эт менен челдин ортосунда болот. Ай жаңырганда жаңырып, эскиргенде кайра күч алып, акыры өз ишин бүтүрөт. Мен аны тиктеп калдым. Сен муну кайдан билесиң? Ал бир аз унчукпай туруп, Муса деген кишини тааныйсызбы? Мен ошонун окуучусумун деди. Бирок мен бул жолду таштагам. Бул дүйнө оор дүйнө. Ошондон качып жалгыз жашайм. Ичимде коркунуч менен кызыгуу аралашып кетти. Кантип айыгууга болот, дедим акырын. Ал мага жакыныраак келип, үнүн басаңдатып, түнкү 11ден 1ге чейин энергия алмашат деди. Койдун сөөгүн этинен ажыратып, мүрзөгө алып барып, энергияны алмаштыруу керек. Бул сөздү укканда жүрөгүм оозума тыгыла кеткендей болду. Денем муздап, көңүлү байланып кетти. Бул эмне? Мен кайсы жолго кирип баратам? Бир заматта ал жерден качкым келди. Калп эле телефон номерин алгандай болуп чыгып кеттим. Ичимден жок, бул жака кайра келбейм деп кайталап жаттым. Бирок убакыт өттү. Жана менин абалым кайра өзгөрө баштады. Ооруп жаттым. Түндөрүм кайрадан коркунучка толду. Көзүмдү жумсам быжыраган курттар, элестер, бизнесим болсо кулагандан кулап баштады. Баары кайрадан кайталанып жаткандай болду. Ошондо мен түшүндүм. Мен али толук кутула элек экенмин.